коррупцияның қамыры шыншалық кеңейіп жайылған екен. Мына мамлекетте мындай чоң өлчөмдөгү акчага алдаганда болмошу. Коррупция менен айырышкан күрөш уланып жатат. Билим берүү жана илим министрлигине караштуу окуу жайларына, райондук билим берүү жана башка ведомстволук бөлүмдөргө 2022 жылга карата бюджеттин аткарылышына пландык аудиттин алкагында эсептөө палатасынын Бишкек шаары, Чүй жана Талас облустары боюнча аймактык бөлүнүшү тарабынан Бакай Ата райондук билим берүү бөлүмүндө бюджеттин аткарылышына шайкештик аудити жүргүзүлгөн. Бул тууралуу эсептөө палатасынын басма сөз кызматына маалымдашты. Билдирүүгө ылайык аудиттин жүрүшүндө 11 миллион 37 миң сом суммадагы мамлекеттик акча каражатын уурдалгандыгы аныкталды. Бакай Ата райондук билим берүү бөлүмүнүн жетекчилиги тарабынан билим берүү мекемелеринин кызматкерлеринин карточкалык эсептерине 2022 жылы 9 миллион 408 миң 900 сом, 2023 жылы 1 миллион 621 миң 800 сом акча каражаты негизсиз коротулган. Коррупцияның қамыры шыншалық кеңейіп жайылған екен. Мына мамлекетте мындай чоң өлчөмдөгү акчага алдаганда болмошу. Коррупция менен айырышкан күрөш уланып жатат.